Грозныйда Кадыровдун бригадасынан чечен аскерлерин өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди. Украина Орусия менен нейтралдык макам боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул туурасында аталган өлкөнүн президенти Владимир Зеленскийдин кеңсесинен билдиришкенин РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, бирок Киевке коопсуздук кепилдиги керек экени кошо айтылган. Буга чейин Украина башчысы Москва менен блоктон сырткаркы макамдан тарта бардык маселелерди талкуулоодон коркпой тургандыгын жар салган. Эске салсак 24 февралдын таңынан тарта Украина Орусия мамилесиндеги кырдаал башкача өңүттө өнүгө баштады. Украина тараптан Луганск элдик республикасы менен Донецк элдик республикасына карата аткылоонун аягы үзүлбөй. Аталган республикалардын жетекчилери РФ лидери Владимир Путинден жардам сураган. Мындан улам Путин эртең менен элине кайрылып, Донбасста аскерди катайын операция өткөрүү чечимин кабыл алгандыгын жарыя кылды. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский өлкөнүн бардык аймагына согуштук абал киргизилип жатканын билдирди. Ал эми Путин буга чейинки сүйлөшүүлөр жыйынтык бербегендигин, Орусиянын НАТОну кеңейтпөө боюнча сүйлөшүү аракетинен майнап чыкпагандыгын билдирди. Андан сырткары Путин орусиялыктарга жана Украина аскерлерине кайрылып, Украинанын бийлигинин кылмыштуу буйруктарынан баш тартууга чакырган. Эгер кан төгүлүп кетсе, жоопкерчилиги Украинаны башкарган режимде болорун белгилеген. Чыңалган кырдаалдан бир нече күн өткөндөн кийин 25 февралда Франциянын президенти Эммануэль Макрон Владимир Зеленскийдин өтүнүч менен Орусия президенти Владимир Путинге чалган. Ал Зеленский аскердик иш-аракеттердин эртерээк бүтүшүн суранып, аны менен сүйлөшүү жүргүзүүнү өтүнгөнүн. Украина президенти РФ лидери Путин менен байланыша албагындыгын айткан. Макрон бул сүйлөшүүдөн жыйынтык болбогонун кошумчалаган. Булак Назар Ньюс кечи.